Салам достор, биз бүгүн Москва шаарында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Россия Федерациясы боюнча эң негизги штабындабыз, коноктобуз. Бирок биздин каналдын коногу жарандык активист, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына талапкер биздин Оразайым Нарматова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Дегиле дегенде Оразайым Нарматова, сизге берейин деген суроо. Көпчүлүк адамдар сизди Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активдүү мүчөсү катары, активисти катары Facebook'тан, YouTube'тан, прямой эфирлерден көрүп билип жүрөт да. Анан негизи эле Оразайым Нарматова биз билген прямой эфирлерден тышкары негизи эле күнүмдүк жашоодо эмне менен алек болот? Кандай адам ал негизи эле? Коомдук активист дегенде ал коом менен тыгыз байма-бай байланыш туруш керек да. Анан азыркы замандын кандай десем бизге берилген белеги деп айтабызбы, ушул түз эфирлерден байма-бай тыгыз байланышуу үчүн чыгып турам. Ошол аркылуу мен көптөгөн маселелерди, мисалы үчүн орчунду көйгөйлөрдү айтып чыгып, ошол көйгөйлөрдүн кайсы бир пайызда чечилишине мындай күч жумшаймын да. Мисалы үчүн алсак, менин укугум бар, мен макул эмесмин элдик кыймылдардын баягы биздин мекендештерден шайлоого катышыш үчүн консулдук каттоого онлайн катталуусу деги эле ошондой бир шайлоого көбүрөөк пайызда катышуусуна биздин салымыбыз бар деп эсептейм. Ошол кыймылдардын арасында жөнөкөй эле жаран эмес, активист катарына менин дагы салымым бар деп эсептейм да. Ошондуктан жөнөкөй убакытта менин күнүмдүк 70-80% убактым ушул коомдук жумуштарга эле жумшалат. Жөнөкөй жашоодо деле ошондой эле элдин кызыкчылыгы менен алекмин да. Элдин кызыкчылыгы. Негизи эле суроонун түпкү маңызы мындай болду да. Мен сизден өзүңүздү саясаттан тышкары кандай адам катарда көрөсүз? Мисалы үчүн бактылуу эне болгуңуз келеби? Же мүмкүн уже энедирсиз? Ушундай билбегендерге да. Себеби сиздин видеолоруңузду, прямой эфирлериңизди көрсөк, түбүндө там көөгө чык, сен кыз көөгө тиетирээк, бул сенин ишиң эмес, үйдө отур деген вопросторду бере беришет экен, жазышат экен комментарийлерде. Анан негизи эле сиз жашоодо азыр кандай үй бүлөңүз бар, үй бүлө кургансызбы? Мен турмушка чыга элек экендигимди менин оппоненттерим деле билет. Жакшы билишет, себеп дегенде кезинде ошолор менен иштешип жүргөн. Кечээ эле ошол менин жакшы бир мен курактуу ошол мигранттын күндөлүгүнүн программасын алып бараткан Орозгүл Койчуман кызына дагы маек берип жатып айттым да. Кезинде Мустафа Кемаль Ататүрк балалуу болгон эмес, ал 8 кызды 2 баланы багып алганда, ал бүт өмүрүн, бүт жашоосун өзүнүн эли жери үчүн арнаган. Мен айтпайм Мустафа Кемаль Ататүрктөй балалуу болбойм же мындай деп. Ал деген баягы нике кайып деп коет, ал нерсе кайыптан. Мен кантип ушинтип өзүм барып эле ушул өзүмдүн турмушумду жасап алмак элем. Кудайым буйруган маңдайга жазган күнү болот. Ал эми бош убактымды саясаттан тышкары кээ бир учурда китеп окуйм, жакшы фильмдерди көрөмүн. Бир тууганым менен, бир тууганын балдары менен, бөбөктөрүм менен, курбу курдаштарым менен ошол тамактанчу жайларга барып, жакшы эс алып, фильмдерди көрүп келебиз. Ошол саясаттан тышкары жашоо. Буга чейинки берген интервьюларыңыздан көрүп билип калдык. Сиз Москвада окупсуз, университетте да окупсуз, коллежде окупсуз, 2 жогорку билимиңиз бар экен. Негизи эле Москвага кантип келип калдыңыз эле? Анан сиз ушул Москвага келип саясатка кошулдуңузбу? Же Кыргызстанда жүрүп эле өзүңүздүн бир саясий көз караштарыңыз болуп, туруктуу көз караштар менен саясатка келгенсизби? Же кокустан бир, капыстан бирөөнүн айтымы менен, же болбосо кокустан болуп калганбы? Кандай таризде саясатка келип калгансыз? Мен бала чагыман эле элге кызмат кылам деген бир кандай десем, тилегим, сезимдерим бар эле да.
анан балким укук коргоо тармагында өзүмдүн күчүмдү сынап көрөмбү деп кыялданчу элем. 2010-жылы мен ошол 10-класста окуп жаңы эле ошол мектепти бүтөр убакыт болуш керек. Республика партиясы мугалимдерди үгүттөп, окуучуларды чыгарып алып, силер ата энеңерге айтып баргыла деп айткан эсимде да. Анан мен чогуп, силер деген админ ресурс колдонуп атасыңарбы же кандайча мындай окуучуларды чыгарып алып бизге айтып атасыңар деп айтканым эсимде. Анан кичине эле кыз болуп алып сен ушинтип чыгып айтып атасың. Мен айтпайм ата энеме республиканы колдогула деп ушундай бир өзүмдүн карама каршы ой пикиримди ошондо эле айтчу элем. Анан бул капысынан эле келе калган жай эмес. Орусияга келгенде биздин көптөгөн журтташтарыбыздын дагы да кыйналып, дагы да бакыт издеп, байлык издеп жүргөнү мени өтө катуу таасир эткендигинен улам ушу саясатка баруума түрткү болду. Анткени мен бир базаркомдун бир олигархтын кызы эмесмин да, акчалай каражат жагынан жардам берейин десемчи. Мен чындыкты айтып, баягы акчасы жок эле адамдардын аракети менен жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн кандай десем, балдары, кыздары деле ушундай бир өзгөрүү жасай алат экендигин далилдегим келген да. Азыркы бүгүнкү күндө биз кыргыз саясатын алып карасак, ошол эле жогорку кеңештин сессиясын карап көрсөк, бир туруп күлөсүң да алардын сүйлөгөнүн көрүпчү, головундан өтүп кетишет. Бир туруп таң каласың. Аны карасаң эле мыйзам жазган болушуп, мыйзамдарын окушат, мыйзамын жазганда дагы толук ошол мыйзамды изилдеп чыгышпайт. Анан жанагы түкүргөнгө деп мыйзам жазышты 5000 деп. Андан кийин кайра ал мыйзам ишке чыкпай. Негизи эле биздин саясатта көп түрлүү адамдар бар. Сиз өзүңүздү кайсыл саясатчылардын катарына кошосуз? Мен 6 күндүк баатырлардын катарына кошулгум келбейт да. Шайлоо жакындай калганда эле чыга калып 6 күндүк баатыр болгондун кереги жок. Эгерде жалпы жонунан эсептеп келсем, 8 жылдан бери эле өзүмдүн активдүү позициямды айтып келем. Ошол 8 жылдан бери ойлосом мен оппозицияда экенмин да. Оппозицияда өзүнүн күчүн сынап, ошол оппозицияда өздөрүнүн чындыгын айтып келген саясатчыны колдоп келиптермин. Ал эми баягы жогорку кеңешти эгерде балким мен 4-5 жыл мурда ушинтип саясий айдынга кандай десем кошулуп депутаттыкка талапкерлигимди койсом, алардан айырмам жок болмоктур эле. Бирок ошол жылдар аралыгында, айрыкча 2-3 жыл аралыгында тагдыр абдан мени катуу өкчөдү да. Ошону менен Кудай дагы, жашоо дагы сени сынап коет экен. Мен азыр өстүм, өнүктүм деп айта албайм. Дагы да көрө турган нерселерим көп. Бирок 6 күндүк баатырлардан эмесмин. Сиз туруктуу көз караш менен акырында чейин барасыз, Сөзсүз түрдө, анткени туруктуулук менен гана өзгөчөлөнсө болот азыркы заманда. Биз эми билип эле жүрөбүз, ал эч жерде жашылган жок. Сиз убагында бүгүнкү күндөгү биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эң эле активдүү тарапташтарынан болуп келгенсиз да. Ал өзү баягы 2014-жылдан баштап эле кумтөр маселесин көтөрүп, чет жактарга чыгып, эл аралык сотторго кайрылып, Кыргызстандын экологиясына келген чыгымдарды кайрадан мындай сот аркылуу жеңип, кайтартызам деп келген да. Анан ошондо кол топтоолор болгон. Сиз да өзүңүз жигердүү жардам берип, кол топтоп жүргөнсүз. Ошондо сиз ишенгенсиз да Садыр Жапаровгачы. Садыр Жапаровду даже улуттук лидер катарында көрсөткөнсүздөр. Бүгүнкү күндө ал президент. Анын колунда бийлик бар. Бүт мамлекет деген механизм анын карамагында. Бирок эмнеге Кыргызстанда өзгөрүү жок? Мен ушундан улам билдим, бир адамга эмес, идеяга байланышыбыз керек экен да. Садыр Нуркожоевич камалып калганда, ал камалганы менен идея камалган жок да. Мен ошону Садыр Нуркожоевичке уламдан улам айтып аттым да, Садыр агай, идеяңыз камалган жок, биз дагы деле ошол идеяны көтөрө берсек болот. Биз бул жактагылар аракет кыла берели. Мына ошондо сиз камалбаган болосуз
келиңиз биз азыр ушул мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылына кошулалы, абдан чоң күч болобуз. Балким ушул мына 6-чы чакырылыштын депутаттарынын мыйзамсыз иш аракеттерин айтабыз. Көптөгөн ушул кандай десем, бар жок туура эмес тармактардын ушул болуп келатканына чогуу биргеликте каршылык көрсөтсөк, биз ийгиликке жетебиз. Сиздин идеяңыз камалган жок, сиз да өзүңүздү камалган жокмун деп сезиңиз. Деп көп жолу кайрылдым да. Тилекке каршы ата мекен дейбизби, СДПК дейбизби, лидерлери камалып калса эле, баягы идеясы токтоп калат экен да кайсы бир мөөнөткөчү. Ошондуктан сөзсүз түрдө ар бир саясатчы өзүнө шакирт өстүрүп, өзүнүн командасын кошо сүйрөш керек экен да, идея камалбаш үчүн. Садыр Нуркожоевич азыр идеяны башка тармактан, башка адамдар менен идеяма жетем деп атат, бирок тилекке каршы ал идеяны бар жок колдой бербейт. Мен эмне деп жооп бергим келет? Садыр Нуркожоевич идеясынан кайтты деп эле айтат элем да. Садыр Нуркожоевичтин командасынан кеткениңизге дагы ошол нерселер түрткү болгон, э? Ооба, себеп дегенде анын идеясында туруктуу болуш керек. Баягы башыңды канчагага байлап туруп күрөшүш керек. Менин тилимди кесип коюшуңар мүмкүн, менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар деген мындай жалындуу сөздөр бар эле да. Камалып калгандан кийин 2 жолу ырайым сурабадыбы? Бул деген эми ырайым сураганда мен күнөөмдү мойнума алам деген. Ошону билдирет да. Анан ошол жерде керек болсо Текебаев да ырайым сураган жок. Бирок ошол мезгилде мен эми калыстык үчүн, тарых үчүн айтып коюшум керек. Текебаевка караганда Садыр Нуркожоевичтин тарапташтыктары көбүрөөк келип, сотторго барып, ошол жерде биз позициябыздан кайтпай турган учурлар болгон да. Анан мына азыр дагы аябай кыйкырып, биз Садыр Нуркожоевичти колдойбуз деп ушундай басым менен айтып атышпайбы жигиттер? Алардын бири да болгон эмес. Ушул жерге мен видеолорду берем. Ысык көлгө кең сууга барып, ошол жерде кезинде кум төрдүп Насирдин Исановдун башы кеткен ушул жигитиңерди, азаматыңарды колдоп алгыла деп айткан видеолорум бар да. Ошондо тети азыркы кыйкырып чыгып атканда канцлар кайда эле? Эмнеге алар жок эле? Анан бийлик келип эле колдоруна акча түшүп калса эле кыйкырып чыга бериш керек. Ал баарынын да колунан келет. Биринчи менин колуман келет. Мен деле азыр Садыр Нуркожоевич, сиз азаматсыз, сиз жакшысыз десем, мен деле бир канатына кыпчып алчу жайы бар. Чакырып деле жүрүшөт. Бирок уяты жоктукта. Бүгүн Садыр Жапаров президент. Сиз уже Мекенчил партиясы менен же болбосо Садыр Жапаровдун командасы менен эмес, Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун командасы менен кетип атасыз депутаттыкка. Адахан Мадымаровго убагында Садыр Жапаровго ишенгенде азыр ишеним көрсөтүп атасыз. Эми бул жагы Кудай билет. Эгерде Бүтүн Кыргызстан партиясы мандат алып, парламентке келип, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери болгон Адахан Мадымаров президент болуп калса, кайра эле Садыр Жапаровдун кепин кийип калышына ким кепилдик бере алат? Адахан Кимсанбаевичтин Садыр Нуркожоевичке караганда өзгөчөлүгү, ана Садыр Нуркожоевич өзү деле айтты. 30 жылдан бери оппозицияда жүрөт, 10 жылда мен оппозицияда болом деп, эмне гана күндү көрбөдүм деп атат, жок болуп кетейин дедим деп өзү айтты да. Анан эми элестетиңиз, азыр Жапаров өзү баа берип атат, анан 30 жылдан бери жок болбогон, идеясынан кайтпаган адам президент болсо эле идеясынан кайтып кетет дегенди түшүндүрбөйт. Мен мындай мисал менен айткым келет да сизге. Баары ойлошот да, Мадымаровду эч ким колдобойт, Мадымаровдо акча жок, Мадымаровдо ресурс жок, адам ресурсу жок, Мадымаровдун колунан келбейт, ошон үчүн бул президент болбой атат депчи. Жок. Мадымаровду эмне деген гана адамдар колдобойт. Жанында жүргөн шакирти катарында мен тарыхы үчүн айтып койбосом, анда чоң эле күнөөгө калам да. Адахан Кимсанбаевич ушул президенттик шайлоого мына 10 январда өтчү президенттик шайлоого өзүнүн мандатын коюп атканда ошо машинада кетип атып, үгүт иштери болуп атты, көптөгөн ошол эл менен жолугушуу болуп атты, интервьюлар болуп атты. Ошону телефону тынбайт да. Түркиядан чалат,
Казакстандан чалат, Орусиянын эмне деген чоң чиновниктер чалат. Баары жардам сунуштайт да. Мен түкүнчө баланча акча берейин деп бул жактан сырттан көрүп байкап калабыз. Анан бир кезде мен Кудахан Кипсанбаевичке айттым да, агай, жок дегенде байкоочуларга жардам катарында акча алсак болбойбу? Анткени сиз өзүңүз дайыма айтасыз го, байкоочубуз жок, биздин добуштар урдалып кетип атат деп. Биздин байкоочубуз жок, өздөрү ар кандай добуштарды сордуруп, өздөрү добуштарды жасалма түрдө жасап алып атпайбы десем, ал туура эмес деди да. Эгерде мен азыр ушулардан жардам алсам, анда эртең ушулардын көзүн карашка туура келип калат. Мен эч качан андай ыкма менен андай басып алуу же акча алып акча таратып же байкоочу жалдап деле мен ошол жол менен президенттикке жетким келбейт. Анткени менин максатым эптеп эле президент болуп калуу эмес, биздин элибизди бактылуу күнгө жеткирүү, алардын аң сезимин өрчүтүп өнүктүрүү деди да. Мен ошондо ушул командага келип кошулганыма дагы да өзүмө алкыш айттым десем жаңылышпайм. Анткени мен сүйлөшкөн көптөгөн саясатчылардын максаты эптеп эле карьера жасап алуу, эптеп эле президент болуу же эл өкүлү болуу да. Мадумаровдо нечендеген мүмкүнчүлүктөр бар, бирок баарынан мындай элге коет да тандоону. Өзүңөр тандагылачы, өзүңөр аракет кылгылачы. Ошон үчүн көптөгөн учкул сөздөрүндө, асыл сөздөрүндө айтат да. Бактылуу болгуң келсе, өзүң бактылуулугуң үчүн күрөш деп. Садыр Нурболот Жапаровдун указы менен 28 ноябрга шайлоо белгиленди парламентке. Эми бул шайлоо мурдагы шайлоолордон айырмаланып, аралаш системада өткөн атат да. 54 депутат болуп, общий единый избирательный округтан, жалпы Кыргызстан боюнча. Анан 36 округтан мажоритарный система менен одномандатный болуп кетип атат. Депутаттардын саны мурдагынан айырмаланып 90-га түштү. Эми 2 бюллетень болот деп атат БШК. Өзү чала сабат элбиз да, кыргыздар. Аны моюнга алыш керек. Анын эртеге элдер кабинага барганда 54 санды көрүп, 2 бюллетенди көрүп, жайнаган партиялардын аттарын көрүп, түшүнүү жагынан кыйналып, шайлоо бергенде туура эмес шайлоо бергендерден болушуна кандай карайсыз? Ушундай болобу, болбойбу? Садыр Нуркожоевич өзү кечигип атып шайлоону белгиледи да. Бул анын чабалдыгы. Шайлоо комиссиясынын дагы чабалдыгы десек жарашат. Жапаров айта берет, сөзүнө кайта берет дегенге ушул жерден дагы бир далил. Шайлоо кышта болот деди. Анан жазда болот деди. Анан жайда болот деди. Анан күздө деди, эми кышка жакын болуп атат да. 1 жылдан кийин. Болуптур, шайлоо 28 ноябрда болсо 1 жылдык убактысы болуптур. 1 жыл убакытка чейин элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул системада болот, моминтип шайлайсыңар деп, мына КТР менен ЛТРде дух вагон экен. Мынантип кирип келди, Садыр Нуркожоевич өзүнүн үйүн белекке берди деген жанагындай арзан пиарларды жасабай, элдерге түшүндүрүү иштерин айтса, элибиз деле ошону үйрөнүп алмак, 1 жылдын ичинде мээсине сиңирип алмак. Эми адашуулар болот, бул деле бир шайлоонун кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн пайдасына иштетүү бир ыкмасы деп кабылдайт элем. Мен билгенден Кыргызстанда таза шайлоо өтө элек. Качан шайлоо болбосун, 2017 жылкы президенттик шайлоону алсак деле, өзү эле дос айткан Сооронбай Жээнбековдун 3%-тик рейтингин 54%-ке көтөрүп койдум депчи. Ал жерде эми ачык эле мен админ ресурсту колдондум, сени алып келдим дегенди түшүнсөк болот да. Андан кийин былтыркы жылы эле 4-октябрдагы шайлоодо аягы эмне болуп өткөн бардыгыбызга эми белгилүү. Андан кийин Бишкек Ош шаарындагы шаардык кеңештерге болгон шайлоолор, аларды дагы элдер жыйынтыгын кабыл албай, өзү эле ошол чиновниктер, депутаттар кабыл албады. Кайрадан экинчи ирет шайлоо болду да. Эми алдыдагы шайлоо бир аз айырмаланып атат. Системасы бөлөк болуп атат. 36 округ болуп. Эми ушул шайлоо таза өтөбү?
Эми ар кайсы шайлоолордо бийлик сөзсүз түрдө өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Эми президент балким кайсы бир деңгээлде кызыкчылыгы жоктур, ал жетем деген максатына жетти, бирок ага ачуусун айтып турган оппоненттеринин келишин каалабайт да. Анан ар дайым ар бир бийлик мактанат, мен деген ушундай бир кристалдай таза шайлоо өткөрүү үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берип койдум депчи. Эми азыр мен шайлоонун таза өтүшүнө күмөнүм бар, бирок таза өтөт деген ишенимдемин. Жакшы күмөнүм бар, бирок ишенем да элибиз көбүрөөк явка түзүп, шайлоого барып, өздөрү баягы байкоочу болуп, каккан казыктай бир позицияда туруп, шайлоого жакшы катышып берет деп. Эгерде алардын укугун, элдин укугун, шайлоодо укугун тебелесе, анда өздөрү калган эртеңки келечегин тандап алуу бул элдин колунда. Кыргызстанда өзү кичинекей мамлекетпиз. 7 областыбыз бар. Бирок ошол эле азыр БШКда, Борбордук шайлоо комиссиясында 300дөн ашуун партия өзүнүн каттап отур да. Ушундай саясий партия бар деп. Анан эми Анда-Мандатный округтан мен депутат болом деген азаматтардын саны 400гө жетиптир, чукулдапчы. Ошол эле биздин бир кылымдан бери досубуз болуп келе аткан, стратегиялык партнерибиз болуп келе аткан Россия Федерациясын алсак, бул дүйнөдөгү эң чоң мамлекет. 85 субъектиси бар. Анын биз бир областынан да кичинекейбиз. Бирок ушундай чоң мамлекетте калкынын саны 146 миллиондон ашат. Болгону 32 партия катталган да. Анан эми ушул жерден суроо жаралып атат да. Биз кыргыздар ушунчалык эле башкаруучулукка жөндөмүбүз, күчпү? Же саясатты эле сүйгөн элибизби? Эмнеге биздикилер саясатка, бийликке эле умтула беришет? Кыргызстанда же кыргыздарга вообще эле дүйнөдө кыларга иш жокпу башка? Сиздин оюңуз кандай? Биз кандай элбиз? Биз эркиндикти сүйгөн элбиз да. Өтө эле биз деген Европа мамлекеттери, башка өнүккөн өлкөлөр биз демократия менен жеттик, ушундай өнүккөндүккө деп мактана беришет, бирок аларга караганда бизде демократия биринчи келген да. Аны эмнеден байкасак болот? Ошол эле Манас эпосунан. Мисалы үчүн Манас менен Кыз Сайкалдын эр урушунда кандай сөздөр болгон, алар кантип алышкан, ошондо окуганда эле ал жерде демократия бар экендигин байкасак болот. Биздин элибиз ушунчалык эркиндикти сүйөт, алар бир ханга же бир кандай десем, бир башчыга баш ийип эле отуруп калган эмес. Ошон үчүн бизде дагы жакшы керемет макалдар айтылып келген да. Ошол эле баш кесмек бар, тил кесмек жок. Ошол эле кандай десем, көптөгөн макалдар бар, мен азыр эсиме келбей атат. Эркиндикти даңазалаган. Болгону ошол эркиндикти айрым учурда туура эмес пайдаланып алабыз. Ошого бир чектөө киргизүү бул депутаттардын, ошол эле эл өкүлдөрүнүн, элге кызмат кылган биздин кызматкерлердин колунда. Туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы бир чектөөлөрдү киргизсек гана биз кандай десем, бир тартиптүү эл болот элек деп ойлойм да. Тартипке чакырган эл өкүлдөрү сөзсүз түрдө парламентке келиш керек. Сизди туура түшүнгөн болсом, элдин ушунчалык парламентке, бийликке умтулган, сиз анын эркиндиги катары түшүндүрөм. Аларды болгон тартипке келтириш керек деп айтып атам да. Тартипке салыш үчүн жакшы эл өкүлдөрү келиш керек, өздөрү үлгү болуш керек да. Тартип ушундай болот деп. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ар дайым айтып келесиздер да. Анан Адахан Кемсанбаевич Мадмаровдун дагы айткан сөзү бар. Ал Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын программасында да жазылып экен. Эл качан гана өз баксы үчүн күрөшкөндө бактылуу боло алат депчи. Анан Исхак Разаковдун айткан сөзү бар. Эл оңолмоюнча эл башчылары оңолбойт деп. Элибизди карасак, эми элибиз деле чала сабат. Аны моюндайбыз. Түшүнгөнү деле бар, түшүнбөгөнү деле бар. Саясатты талдап, саясатты сындап, YouTube'дан бакырып, Facebook социальный сеттерден бакырышып,
ал мындай кылды, мындай кылыш керек эле, жок бул туура эмес деп айткандар көп. Анан жогорку кеңешти карап сессиясына көз чаап турсак, ал жерде деле ошол бирин бири бурчка такамай, депутаттын суроо бергени бул анын иш кылганы болуп калды биздечи. Негизги депутаттын өзүнүн функциясы, миссиясы бул мыйзам жазыш. Мыйзам жазып, ошол мыйзамдын иштелишин көзөмөл кылыш. Анан эми эл башчыларыбыз моундай болуп атса, элибиз тигиндей болуп атса, анда бизди ким оңдойт? Бизге үчүнчү күч керекпи? Сырттан канткенде биз оңолобуз. Туура тандоо жасаганда оңолобуз. Элибиз абдан акылдуу, көрөгөчөл болгону азыркы муун бузулдук да. Эмне себептен? Себеп дегенде биздин ашказаныбызда көөдөнүбүз ачка. Бул көөдөндөгү ачкачылык эмнеден пайда болду? 90-жылдары эгемендүүлүктү алганда эле алгачкы ошол бул менин пикирим да. Аскар Акаев ушул мамлекетке керектүү ишканаларды, завод фабрикаларды элге өткөрүп берүүнү тереңирээк ойлонуш керек болчу. Ошонун айынан мамлекетте жумушсуз болуп, биздин ата-энелерибиз чет мамлекетке тентип кетти. Биз ошолордун мээримине, ошолордун тарбия сөзүнө, ошолордун бизге берген тарбиясына муктаж болуп чоңойдук. Биздин муун ошон үчүн бакырчаак, кыйкырчаак болуп атат да. Көөдөндө кысылып калган сезимдер бакырып, кыйкырып чыгарып атат. Мисалы мен ата-энем менен чогуу өстүм, бирге өстүм. Мен басып турган сайын апам айта берет эле да, раматылык апам. Сенин жууган кашыгың, жууган чының дагы сага мындай ыраазычылык билдирип, сага сооп тийип турат депчи. Корону шыпырганда ошол корону баскан ар бир адам сага ыраазычылык билдирип турат. Кылган ар бир майда чүйдө ишиңен рахаттанып жаса, сага Кудай берекесин ырылып турат. Эмне деген тарбия бул? Мен ушинтип кубанып жасачумун ошол жумуштарды. Чуркап барып, биздин аталарыбыз, апаларыбыз келсе колдоруна суу куя калыпчы, колдоруна сөлгүнү бере калып, могу менин колуңузду арчыңыз деп, сууну куя калып, корону шыпыра калып, идишти жууй калып, ушуну менен мен жакшы нерсе жасап атам деген тарбия калыптанып калган да. Бирок тилекке каршы биздин муундун көпчүлүгү ошол нерсени көрбөй калды да. Жанында ошондо жан дүйнөсүн азыктандырып өстүргөн ата-энеси чогуу болбой калды. Ушуга күнөөлүүлөр азыр резиденцияда келип конок болуп отурушат. Ошолорго кол чаап атабыз. Эң жаманы ушул бакырчаак, кыйкырчаактар Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровдун убагында көбөйдү. Максималдуу азыр пигине жетти Жапаровдун учурунда. Ушул биздин жетекчилерибиз ошолорду тарбиялай ала турган деңгээлде болбой атат да. Өздөрү үлгү болбогон калкты, журтту кантип тарбиялайт? Үчүнчү күчтөрдүн кереги жок. Болгону мына аталарыбыз, апаларыбыз ушу муштумду жерге бир коюп туруп эле келгиле балдарым, кыздарым. Тарбиялуу бололу дагы, бир туура жолго түшөлү дагы, азаматтарды шайлайлы, алып келели парламентке. Кайдыгер болбой барайлы шайлоого. Ушул жолкусунда тагдырды өзгөртөлү деп туура тандоо жасаса, ушундай азаматтар келип биздин коомду тартипке салып, жакшы өнүгүү жолуна алып кете алат деген мындай ишенимим бар да. Мен ушундай жооп берет. Ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат. Көп эле чиновниктерден, саясаттануучулардан, журналисттерден, коомдук ишмерлерден сураганда, неге бизде коомдо ушундай болуп атат, эл жаңылышып атат, кайра эле жанагы эле адамдар келип атат, эмне себептен, кантип чечебиз дегенде эч ким жооп бербейт да. То есть биз ооруну коебуз, диагноз коюп, ушундай болуп атат, эл алданып атат деп. Бирок ошол ооруну жеңиш үчүн эч бир адам бир чечим айтпай атат да, пути решения. Мен билгенден эми Кыргызстандын элдин тарбиясы менен чын дилинен күрөшүп, чын дилинен кызмат кылып элди тарбияга чакырган бул дин алымдары эле болуп атат. Дин алымдары болуп атат, ошолор атайын келип Москвалап, Корея, Америка кайсыл жакка борбосун, ошол жактарга барып элди тарбияга чакырып атышат да.
Алар эми бизде туура бийлик мамлекет мечиттен отдельно бөлүнгөн. Биз светтик мамлекетпиз, бирок ошол эле учурда биздин Кыргызстанда 80%ден ашуун эл бул мусулмандар. Дин алдындары ошол иш менен алек, бирок чиновниктер айтышат, мондай кылыш керек, депутаттар айтышат, мондай кылыш керек дешет, бирок кылышпайт. Если сиздин партияңыз, Бүтүн Кыргызстан партиясы деги эле сиз өзүңүз колдоп, ушундай ишенип аткан адам, Адахан Мадумаров келсе бийликке, сиздер элдерди тарбиялаш үчүн, деги эле элдин аң сезимин ойготуш үчүн, ачыш үчүн кандай кадамдарга барасыздар? Азыр бул сөздөрдү айтсам үгүт болуп калат да. Кийинчерээк жооп берейин, же болбосо ушуну айтканымды кыркып алып койгула. Кийин кое бересиңер. Макул, анда Биз ушинтебиз десем үгүт иши болуп калат. Макул, анда мен сизге башкача суроо берейин. 2019-жылы 12-мартта Кыргызстанда, Борбор калабыз Бишкекте, ЛГБТ биримдиктеринин парад өттү. Эми бул баарыбызга эле белгилүү кандай адамдар. Андай парад Россия жергесинде да болду элек. Эми биз Россиядан менталитетибиз менен бир тойло айырмаланабыз да. Анын үстүнө биз светтик мамлекетпиз деп Конституцияда какшап жазганыбыз менен баары бир биз мусулман мамлекеттердин катарын толуктайбыз. Бул ачыктан ачык. Анан эми ошондой агымдар келип, ЛГБТ сообществолор кеңири парадтарын өткөрүп, биз ушундай болуп кеткенибизге сыймыктанабыз. Башкаларды да чакырабыз. Келгиле катарыбызга кошулгула дегенине ким күнөөлүү? Ошондой болуш керек беле, негизи эле. Биздин жаштарыбызга ошондой түшүнүктөрдү, баягы эркиндикти башаламандык катары кабылдап алган. Эркиндикти ушундай бириз каалаганыбызды кылабыз деп башка элдин, мисалы үчүн бизде деген 90%дан ашык дейбизби, кандай дейбиз? Унутуп ушу жерин кырып болсоңор, 90%дан ашык мусулмандар. 80%дан ашык. 80%дан ашыкпы? Ким билет? Кыргызстан 80%дан ашыкпы? 80%га жакын. Ооба. Биздин элем 80%га жакын баягы мусулмандар байырлаган эл да. Анан ошолордун тандоосун, ошолордун каалоосун сыйлабай, биздин да айтканыбыз боло бериш керек деп чыккан. Аларды эркиндикке умтулган, алар жакшы адам деп айта албайм да. Эгер алар ушунчалык эле эркиндикти сүйгөн, өздөрүнүн каалаганын кылган, ушунчалык эле акылдуу болсо, анда 80%га жакын биздин элибизди сыйлап, үйлөрүндө отуруш керек болчу. Ошолорго мүмкүнчүлүктү берип, баштарын айлантып, батыш өлкөлөрүн деле жамандагым келбейт. Ушундай бузукулукту жакшы көргөндөрдүн акчасын алып, байып, курсагын тойгузуп аткандар күнөөлүү. Ошолорду тыйып коюу үчүн алгач айтып атпаймынбы, бийлик башындагылар өздөрү тарбиялуу болуш керек. Бирөөнү тарбиялаш үчүн өзүң тарбиялуу бол дейт. Эң эле таң калыштуусу, ал ошол гей парадка катышкан эл 400дөн ашты да. Ал жерде аялдар бар, эркектер бар. Анан алар ачык эле плакаттарында мен ушундай болгонума сыймыктанам. Бул менин укугум деп айтышты. Анан ал жерде көбүнчө феминисттер болушуп, бизде Кыргызстанда аялдардын укугу төөлөнүп атат. Биз управленияда башкарууда жокпуз. Биз в основном үйдө эле отуруп, үй жумуштары менен алек болуп, коомдогу иштерге толук катыша албай атабыз деген кыйкыктар болуп атат. Андан кийин эле Бишкекте тарых музейинде көргөзмө болду. Ал көргөзмөдө жарым жылаңач, кээ биркилер бүт эле энеден туума жылаңач болуп жүрүштү. Аны биздин экс-президентибиз Роза Отунбаева келип, булардын укугу. Булар дагы Кыргыз Республикасынын эркин жарандары. Анан эми силер айылдан келгендер түшүнбөйсүңөр аны. Бул деген искусство деп айтып кетти да. Анан сиздин оюңузча, Кыргызстанда аялдардын укугу төөлөнүп, ушунчалык эле аялдарга болгон мамиле өтө жаман акыбалдабы? Же биз кыргыз эли, кыргыз жигиттери деп сүйлөйүн,
аялдарды сыйлабайбызбы? Кече жакында эле ушундай маек болду эле. Кыргызстанда аялдардын укугу биринчи орунда турат да, чын-чынына келгенде. Мусулманчылыкта деле. Себеп дегенде аял кишиге ушунчалык мүмкүнчүлүктөр берилген. Ислам дининде аял киши бир гана күйөөсүн ыраазы кылса 5ке чыгат дейт да, бири эле күйөөсү. Ал эми эркек киши көп эле адамдарды ыраазы кылыш керек болуп калат. Ошондуктан мен айтар элем да, аял кишилердин укугу тебеленип атканда аялдар өздөрү күнөөлүү. Себеп дегенде жанагы аллага ачылып кетип, укугу кордолуп аткан аял кишилердин көпчүлүгүн аялдар кордоп атканын байкасак болот. Бул деген биздин аял кишилерибиздин көпчүлүгүнүн билимсиздиги деп айтат элем. Баланын тарбиялуу болушу, анын эржетилип азамат болуп чоңоюшу бул аял кишиге көз каранды. Демек, жанагы аял кишинин билими бузулса, улут бузулат деген туура да. Биз улутту тарбиялаш үчүн кызыбызды тарбиялашыбыз керек. Кыздарыбыздын укугу тебеленип атабы, демек аялдар өздөрү күнөөлүү. Жана дөңгөлөктү илип коюп күйөөсүнөн токмок жеген аялчы. Өзү жазган арызын кайра артка алып мен күйөөм менен жашайм деп кетип. Анын укугу тебеленишине өзү күнөөлүү. Ага эркектер күнөөлүү эмес. Бул эң туура эмес. Мен эркектерди күнөөлүү деп айтпайм. Демек ошол эркектерге өзү укук берип коюп атат. Өзү ошонун жасалышын каалап атат. Калп эле мен ушундай бир кордолдум, ушундай бир кордук көрдүм деген аялдардын сөзүнө кошула албайт элем. Биринчи биз аялдар тарбиялуу бололу, билимдүү бололу, анан калганын айтат элем. Кыргызстанда жана эле өзүм айтып кеттим, дин алымдары ушул тарбия маселесине элди биримдикке чакырууда, эки жаат болуп бөлүнбөгөнгө чакырып, өтө чоң иштер жасап атышат. Анан алардын аброюн карап көрсөк, биздин ошол чын эле колунда бийлиги бар адамдардыкынан караганда бийик турат да. Себеби аны биз өзүбүз Москва жергесинде жүрөбүз. Ар дайым алымдар келгенде, если бир чиновник же депутат келсе, Крокус Сити холлдой чоң залга 6000 адам топтолбойт да, бул ачык. А бирок алымдар келгенде, алар билет сатып алышып, өзүнүн жанынан келип атат элдерчи. Бул деген эми бизде дин өнүгүп атат, дин өрчүп атат. Элибиз мурда эми 70 жыл Союздун убагында дин жок, Кудай жок деп жашашкан да. Аны эми акыркы 30 жылдык эгемендүүлүк жашообузда бир аз кайрадан динге кайттык, бирок диндин таасирин көрүп атабыз. Анан кээ бирки депутаттар, жарандык активисттер айтып калышат, ислам динин сабагын киргизиш керек сабактарды мектепке деп калышат да. Анан ислам динин сабагын киргизсек, биз дини исламий өлкө болуп кетишибиз мүмкүн деген корккондор бар. Сиздин оюңузча, ислам динин сабагы керекпи бизге? Сиз айтып аткан жанагы көптөгөн биздин атка миндерлерге караганда биздин дин алымдарынын аброю жогорураак дегениңизге кошулам. Эмне себептен ошондой болуп калды? Анткени биздин жаштар жүрөгүндөгү кыйкырыкты, жүрөгүндөгү калоону кайсы жактан, спорт тармагынанбы, маданият тармагынанбы, же болбосо чыгармачылык тармактанбы, кайсы тармактан табышты билбей калды да. Бүткүл баягы жан дүйнөсүн дин менен азыктандырып алды да. Мухаммед пайгамбарыбыз дагы айтканда, оку жана да оку керек болсо Кытайга барып билим ал депчи. Билим бул биринчи орунда турат. СССР учурунда биздин мамлекет 15 республиканын ичинде эмгек жаатында дагы, кино жаатында, маданият жаатында бар жогунан биринчиликти бербей келген өлкө болдум да. Бар жогунан биз биринчиликке озуп чыкчу элек. Эмне себептен азыр артта кетти? Керек болсо Тажикстан бизден озуп кетип атат. Мунун бар жогу саясатыбыздын чабалдыгынан болуп атат да. Биз керектүү түрдө маданият тармагына көңүл бурбай атабыз. Спорт тармагына көңүл бурбай атабыз. Бирин серин алтын медаль, күмүш медаль алып келген кыздарыбыз менен президенттерибиз мактанып атат. Алардын эмгегин өздөрүнө таандык кылып, ошолорду мактанып, ошолорго бирден машина белек кылып коюп, өздөрүнө пиар жасап атат. Анан ошондо коом оңолобу? Элестетиңиз, мен ушундай бир
арзан пиар жасаган президентке таң калам да. Кантип депчи. Сен ошентип бирден машина белек кылып, бирден квартира белек кылганда мурда алардан кийинки муунду өстүрүүгө ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бербейсиңби? Же болбосо кийинки ушул маданият тармагында мыкты чыгармаларды жазган акындарга, жазуучуларга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бербейсиңби? Анан эле кандай десем, арзан жол менен кутулуп кетип атат дагы, анан биз коомду күнөөлөп атабыз. Ошолордун бар жогун шарт түзүп берүү, бул ошон үчүн биз президент тандаганды билбейбиз да. Президенттин ар тармактуу болуш керек да. Экспромт жооп бериш керек. Ар тармактуу саясатыңды сурасаң да, маданиятыңды сурасаң да, спортуңду сурасаң да, бар жогунан планшетти кармабай айтып бериш керек. Ошолорду карап үлгү алыш керек эл өкүлдөрүң. Эл өкүлдөрүң дагы ошондой президенттин эми эмес деңгээлде болуш керек. Өкмөттө иштегендер да ошондой болуш керек. Анан бирөөнүн эмгегине өзүңө пиар жасагандын кереги жок. Ал эми мына диний сабактарды киргизгиле дейт. Бул адеп деген сабак бар да бизде. Ооба. Адеп деген сабак бар. Ошол жерде мисалы үчүн мен Орусияга кайсы бир убактарда ал даже болгон диний сабак. Азыр билбейм барбы же жокпу? Азыр жок. Биз ошол адеп сабагында бар жок. Мына ислам дининдеги нерселерди окучу элек. Болгон азыр жакшы мугалим жок. Ошо мугалимдерге мүмкүнчүлүк түзүп бер, сенин балдарың тарбиялуу болот, таалим алат. Мен мына Орусияда окуп жүргөндө культурология деген сабак болчу эле. Ошол сабактан буддизм эмне, католизм эмне, иудаизм эмне, христианство эмне, ислам эмне баарын окуткан да. Мен бир гана исламдан эмес, бар жок диндин келип чыгышы, аны таржымалы баарын окуганмын. Ошондуктан мен бир гана ислам эмес, бар жок диндин өзөгүн, чындыгын билип, бирок ошонун баарынан биздин дин улук турарын өзү далил катарында таап алышын каалайт элем биздин мекендештер. Каршылыгым жок негизи ал сабакка. Эми бүгүнкү күндө азыр жаңы республиканский закон кабыл алынып, 27 августта. Ал жерде баягы депутаттыкка талапкер партиянын ичинде 30% аялдар түзүш керек. Ишли 10 адам болмосо анын 3-өө аялдар болуш керек. 15% жанагы башка улуттардан түзүлгөн этникалык состав болуш керек деп атышат. Анан ошол ошол партиянын 2 мүчөсү бул мүмкүнчүлүгү чектелгендер болуш керек деп ушундай требование болуп атат азырчы, талап болуп атат. Анан ошол жерге ошол партиянын ичинде бир дин өкүлү болуш керек деп киргизип койсо болобу? Чтобы ал дин өкүлү алым болуш керек деп. Алым болуш керек депчи. Себеби ал адам дагы ошол бийликке жеткенде, законодательный властька барганда, мыйзам чыгаруу бийлигине барганда, жогорку кеңеште отуруп, мыйзам кабылданып атканда, биздин эл кабыл алабы буну? Туура келеби дин жагынан карап? Же болбосо эл менен иштешип атканда, эми дин менен мамлекет эч качан карама каршы чыкпаш керек да. Ошол жагын көзөмөлдөп турганга бир алдынан кошуп койсо болобу, болбойбу? Туура деле чечим болобу же биз исламий мамлекет болуп кетебиз? Анда мажбурлагандай болуп калбайбы? Мисалы үчүн азыр алымдарга келбеш керек деген эч кандай чектөө жок. Ошол эле 10-дун 5-өөсү алым болуп алса деле болот да. Көпчүлүгү эле адамдар, аны эми алымдарыбыз өзү каалагандар деле бардыр. Бирок убагында чогуу ажыга ушундай көп суроолор болгон. Сиз депутат болсоңуз болбойбу? Президент кылсак болбойбу сизди депчи. Анан ал жакшы жооп берген. Мен депутаттарга, президенттерге салыштырмалуу эл менен көбүрөөк сүйлөшөм, элге көбүрөөк жакынмын депчи. Негизи эле муфтият деле бар бизде. Мен айтайын дегеним, мыйзам чыгарганда ошол алымдардын дагы үнүн укса, туура мыйзамдар боло беле? Элге жагымдуу, элге таасир тийчү. Мисалы үчүн жогорку кеңеште намаз окуган, дин жолунда ушу динди катуу карманган депутаттарыбыз деле көп эле. Мен оюмча бирөө эле болуш керек деп чектөө киргизип койгон туура эмес. Азыр айтып атпаймынбы? Ошол 10 депутат болсо, ошонун 5-өөсү дин алымы болбогон укукка ээ да. Ошондуктан айтат элем, ушул менин жолум. Негизи эле сиз каршы эмессиз.
Эмнеге каршы болом себеп дегенди айтып атпаймынбы? Билимдүү алымдарыбыз көп бизде. Негизи эми Чубак ажынын деңгээли өтө башкача болчу. Бар жогу сүйгөнчүгүбүзгө ээ болгон устаздардын бири эле. Эмнеге каршы болом? Каршы боло турган нерсе жок бул жерде. Эми бир аз мамлекеттин Садыр Жапаров президент болгондон кийин тандап алган системасы тууралуу сурап көрөйүн. Биз Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болгонго чейин парламенттик өлкөдө жашап келдик да. Эми де юре биз парламенттик өлкө болчук, бирок де факто баягы эле президент хан болчу. Андан кийин эми алар аны кайра мыйзамдаштырып коюшту, президенттик башкаруу деп. Бүт бийлик президенттин колунда, кабинет министров деп жакын эле алмашты, жаңы жүздөр келип атат. Эки Жапаров болуп атат бийликте. Эми ушул система бизди бийиктикке жеткиреби? Биз өнүгүп кетебизби ушул система менен? Себеби мен карап көрсөм биз бүт эле системаны колдонуп көрдүк. Парламенттик өлкө болуп көрдүк, президенттик өлкө болуп көрдүк. Бирок жанагындай эле болуп, орун алмашкандан сумма өзгөрбөйт болуп, ордубузда эле туруп буксовать эткен машинадай болуп эле жылыш болбой калбайбы? Же сиз ушул системага эле күнөөлүү биз өнүгүп жатканыбызга? Ошондуктан адам тандаганды билели деп айтат да биздин мыкты саясатчыларыбыз. 2014-жылы Азаттыкта жаштардын дебаты болуп калды. Мен ошондо барып катышканымда СДКнын, Атамекендин, дагы башка республика, башка бүтүн Кыргызстан ушул партиялардын жаштары келип эле ошол система күнөөлүү, толук түрдө парламенттик башкаруу болуш керек, толук түрдө президенттик болуш керек, тегил бул деп башкарат. Тартышып аткандай айтканмын да. Алтын тамга менен жазылган программа болсо деле өзгөрбөйт эгерде адамың жакшы болбосо. Германиянын ойчул канцлери айтканда Отто фон Бисмарк деген. Сен долбооруңду, программаңды алтын тамга менен жазып алсаң деле өзгөрбөйт. Эгерде ошол программаны ишке ашырчу адамың мыкты болбосо депчи. Ушул сыяктуу өзүнүн сөзүн айткан. Ошол сөзгө мен кошулат элем. Президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу болобу, же парламенттик президенттик башкаруу болобу, эгерде биз тандап алган 5000 сомго, 2000 сомго тандап алган баягы эле 6 күндүк баатырлар болсо, же болбосо ун буруш, бензин буруштар болсо, анда тагдырыбыз өзгөрбөйт. Биринчи адам тандаган үйрөнөлү дагы, мыктыларды алып келип алалы, анан ошондо системаны күнөөлөсөк жарашат. Биз ал адамдарды алып келе элекпиз да. Ошондуктан мен айтар элем, шайлоодо сатылбай чын жүрөктөн, жүрөгүң менен сезип билип турасың кимдин сөзү туура, ким таза жолдо кетип атат. Сени акчага сатып албай, ачуу чындыкты айтып атат. Бирок 5 күндүк курсактын кандай десем, азгырыбысын азгырып кетип атат да, ошону таштайлы. Кайдыгерликти таштайлы. Баягы ишенбей, ушундай боло берет деген каралоолорго ишенбей. Ошондо туура жолду тандап алабыз. Мунун баары элдин колунда болду. Буга чейинки сөздөрүңүздө айтып кеттиңиз. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы эч кандай бир акчасыз эле, акчалууларсыз эле дайыма парламенттик шайлоолордо катышып келатабыз депчи. Анан өзү кыргыздарда жакшы сөз бар. Эми биз кыргыз эли илгертен эле акылман болгон. Себеби ошол демократияны деле сиз өзүңүз айттыңыз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Эки сөз менен эле жеткирип, карманып келишкен. Эми ошондой сөздөрүнүн бири байлык бар жерде бийлик бар дешет да. Анан бүтүн Кыргызстан партиясынын өзүңүз айттыңыз. Бизде акчалуулар жок. Биз эми албетте сиздер өзүңүз эч качан голос сатып албайбыз, башка кылбайбыз деп айттыңыздар. Анан жакында шайлоо болот 28-нде. Ал жерде административный ресурсту колдонуучулар деле болот, акчалуулар болот, өзүңүз айткандай ун буруштар, бензин буруштар. Анан ошолордун арасында акчасы жок, акчалуу достору же тарапташтары жок. Биз дайыма таза жүрөбүз, иман, тартип менен барабыз деген бүтүн Кыргызстан партиясы жеңишке жете алат? Дагы үмүт иши болуп кетет, анда мен мындай.
Мен бул жерде сурайын дегеним, байлык болбосо бийлик болобу? Байлык деп сиз эмне түшүнөсүз? Байлык дегенде эми сенин акчаң болсо, акча менен көп нерсени чечсең болот. Ошол эле бийликке ээ болсоң болот да, менин оюмда. Бирок ошол эле учурда билимди акчага сатышат э. Мисалы байлык дегенде ар бир адам ар кандай түшүнөт да. Мен балким байлыкты биздин партия билимди түшүнөр. Биздин партия балким бирге жасалма акчалуу байларга караганда байраактыр. Себеби бул сөз эмнеге жаралып атат? Бул суроо эмнеге жаралып атат? Себеби эми эл арасында эле жүрөбүз, элдер менен сүйлөшүп калабыз. Анан эми тамашалашып эле айтып калышат. Ушундай шайлоо болуп атат экен, ушундай партиялар бар экен, тигин шайлап кой десең, ой канча акча берет экен дешет да элдерчи. Могу мынча берет экен, мен тигин шайлайм, ал мынча берет экен дешип. Эл өзү эле биз даярбыз сатууга. Уже бааларын баалашкандай болуп атат да. Эми ошол Анан эми ошол себептен ушундай суроолор жаралып атат да. Эми ошолор алар мага кандай келечек берет экен деген суроо койсо, ошондо анын келечеги бай болоору түшүнөт. Болду. Сиздер акчасыз эле барасыздар. Голос сатып албай эле. Биз туруктуу позициядабыз. Рахмат суроолорго так акыйкат жооп бергениңизге. Ийгилик каалайбыз. Алдыдагы шайлоодо эми мен бүтүн Кыргызстан партиясы жеңип кетсин деп. Кайсыл партия татыктуу болсо, кайсыл партия элдин жүрөгүндө жашап, эл тандап алса, ошол партия жеңсин. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Рахмат. Сиздерге дагы мына бир кадам YouTube каналына да ийгилик каалайм, урматтуу мекендештер. Ушундай жаш жигиттерибиздин эмгегин баалап, ушуларга лайктап басып, каналына катталып кетиңиздер, саламат болуңуздар. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.